саламатсыздарбы, урматтуу шаарыбыздын тургундары. Бардыгыңыздарды көктөм майрамы, улуу майрам, жаңы күн, жаңы жыл, Ноорuz майрамыңыздар менен. Каракөл шаарындагы Ноорuz майрамын Талчыбыкта ийилген бийчи кыздар ачты. Шаардык мэриянын колдоосу астында өткөн майрам жергиликтүү тургундарга жагымдуу маанай тартуулады. Ырдап жеген пенделер ырыскыга бөлөнөт, агдастар көмтүрүлөнөт, аштын куту сүмөлөп. Салтанаттын жүрүшүндө эл алдына чыккан шаар башчылары жергиликтүү тургундарды жаз майрамы менен куттукташты. Сиздерди бүгүн жалпы Кыргыз эли, жалпы Орто Азия мамлекетинде майрамдалып жаткан Ноорuz майрамыңыздар менен өзүмдүн атымдан, шаардык кеңештин депутаттарынын атынан, ошондой эле шаардык кеңештин аппараттын атынан чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Өткөн жылы шаар бийлиги тарабынан бир топ жакшы иштер аткарылып, натыйжада шаардык мэрия облус боюнча эң мыкты деп табылган. Мында ийгилиги жетишкен мэрия жетекчилиги Ноорuz майрамы бул аймакта өзгөчөлөнүп өтөөрүн белгиледи. Бул традицияга айланып калган. Мен билгенден ушу Жалал Абад облусу боюнча бир гана биздин Каракөл шаарында ушу Ноорuz күнү ат оюндары болот. Ал жерде ат оюндарынын бардык түрлөрү боюнча, ат оюну эмес, вообще Кыргыздын улуттук оюндарынын бардык жагынан оюндар өткөрүлөт. Майрамды жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн уюштуруу ишине шаардагы бардык мекеме ишканалар тартылды. Ал эми шаардыктар үчүн курулган концертке Каракөл шаары гана эмес, республикага таанымал өнөрпоздор чакырылган.